Ramazan aylarında, Ramazan жылдарын, Ramazan ayların birinde bir takva salih ayal var eken. Takva salih ayal oz açar uçurda iftarda ardayım Allah'ım bizge üy ber, janında bir fantаны болсын. Баягы суу акылдап агат го. Өтө кооз ага турган фантаны менен bir üy ber дейт экен, дуа кылат экен ардайым. Балдарга дагы айтат экен, балдар дагы келет. Балдарым силер да ушундай дуа кылып, балдар да кошулуп ушундай üy ber, жанында bir эс ала турган көлмөгү фантаны болсын. Ошентип дуа кылыша берет экен. Күйөөсү келип күлөт экен, бул дуанын не кереги бар, кылбай эле кой. Ораза бүтөт экен. Ораза бүткөндөн кийин мына ораза дагы бүттү. Сен дуаң не болду дейт экен аялга. Аялы Аллах Таала мага берет бәрі. Биз сураганбыз, берет Кудай Таалам. Сураган нерсеңерди берем деген берет. Деп салих аял жооп берет экен. Күнөрдөн бир күн бул күйөөсү асыр намазын окуп чыкса, асырдан кийин бир лашкерчегин атта бир адам келип, мен ушундай үйүм бар. Ушул үйдү сага белекке берейин. Ушул үйдө жашагын. Жолдон ким биринчи чыкса, ким биринчи жолукса ошого белек кыламын деп ата кылганмын, эгер уул перзенти болсом. Мына ушул үй сага жашагын деп үйдө күлүшүн, ачкычын, башкасын берет дегенди кылат экен да. Ол сүйүнүп, кубанып, аялга келип айтат экен, дуаң ижабат болуптур деп. Келип үйүнү карашат экен. Үйүнү көрүшөт экен. Үйүнүн алдында мечит бар экен, бирок фантасы үйүнүн алдында фанта жок экен. Ошондо кайгырып, сыздап, бул не кылышты билбей, аялы дуабыз кабыл болуптур, бирок жарымы жок, фанта жок дейт экен. Кайгырып анан бир алым адамдын алдыга, кишинин алдыга барышат экен. Биз ушундай дуа кылдык эле, ушундай болду, бирок фантаны жок экен. Алым ойлонуп туруп, фантаны алдыда экен дейт экен. Көлмөгү алдында экен дейт. Кандай чалды? Пайгамбарыбыз салсам айткан го, кимдин үйүнүн алдында бир көлмөгү болсо, суу агып турса, ага 5 убакыт дарат алса, намаз окуса, анан күнөөсү кылабы? Жок. Ошол сыяктуу сиздин алдыңызда мечит бар экен, ар бир окулган намазда сиздин күнөөңүз агып кечирилип турат. Бул мечит менен суу бирдей эле. Деген маселесин айткан экен да. Угарматым son bir туганым. Даратта кичинекей күнөөлөрүбүз, намазда чоң күнөөлөрүбүз кетин насип этсин. Аллах Таала акыретте намазыбыз менен өзүбүздү жүрүбүзгө чаппасын. Аллах Таала бардыгыбызга хидаят, ыйман берсин. Орамжалдан өз сактасын.